Белгисиз адамдар токмокто 17 жаштагы кызды урдап кетип, уртокмок алып денесин кескилеп моонтууга аракет кылышкан. Зордуктадың деп 350 000 сом опузалаган. УКМК кылмышка шектелген аял менен милиция кызматкерин кармады. Журналист Эрнис Кыязов УКМКга баарлашууга барганын билдирди. Каршы тилкеге чыккан айдоочу 15 000 сом айыпка жагылды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Белгисиз адамдар токмокто 17 жаштагы кызды урдап кетип, уртокмок алып денесин кескилеп моонтууга аракет кылышкан. Токмокто 17 жаштагы кызды урдап кетип, кыйноого алган эркек менен аял кармалды. Чүй облусунда милиция жашы жете элек кызды мыкаачылык менен урдоого шектелген 2 адамды кармады. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, окуя 17 январда болжол менен саат 17:00 Токмоктогу Атаке дүкөнүнүн жанында болгон. Тергөөнүн версиясында кызды күчтөп, унага салып, ар кайсыл жерге алып барып, зомбулук көрсөткөн. Сабашып, жаракаттап моонтууга аракет кылышкан. Кийин жабырлануучуну Чүй айылындагы Жаннат мейманканасынын жанына таштап кетишкен. Шектүүлөр 1994-жылы туулган эркек жана 1993-жылы туулган аял. Окуя адам мурдоо боюнча катталып, экөө тең убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө жүрүп жатат. Зордуктадың деп 350 000 сом опузалаган. УКМК кылмышка шектелген аял менен милиция кызматкерин кармады. Атайын кызматтын айтымында аял кишине зордуктадың деп күнөөлөп алдын ала сүйлөшүп алган милиционер менен чогуу акчага сынырышкан. Алар акча алып жатканда колго түшкөнүн видеодон көрүүгө болот. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Журналист Эрнис Кыязов УКМКга баарлашууга барганын билдирди. Журналист Эрнис Кыязов Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине чакырылганын социалдык тармактарга бөлүштү. Ал жолугушу тынч жана сылык деп мүнөздөдү. Журналист оор мүнөздөгү сүйлөшүүнү күткөнүн, бир уганы менен сүйлөшкөн агенттиктин кызматкерлери урматсыз менен мамиле кылышканын жана анын ишин көптөн бери байкап келишкенин баса белгиледи. Тээ качанкы бир кездерден бери көрсөтүүлөрүңүздөрдү көрүп урматтаган журналистсиз. Дешкенде магдыра эле түштүм. Анан сал өзүмдү жыйып, ошондо каалаганыңар эмне десем, стабилдүүлүк дешти. Аябай таң калдым. Анткени менин да каалаганым стабилдүүлүк болчу да, дейди ал. Беле кетсек, журналисттин мурдагы Финполдун төрагасы Сыймык Жапыкеев менен болгон соңку подкасты бир топ чуулуу пикирлерди жараткан. Каршы тилкеге чыккан айдоочу 15 000 сом айыпка жагылды. Социалдык тармактарда айдоочунун автоунаа менен каршы тилкеге чыгып, башка жол кыймылынын катышуучуларына коркунуч жаратканы видеосу тарады. Маалыматка ылайык, ЖККБ кызматкерлери бул айдоочуну Талаш шаарынан аныктап, Кыргыз Республикасынын административдик кодекстин 188-беренесине ылайык 15 000 сом өлчөмүндө айып пул салышты. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам.
Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Атышта түскі, қайсы түскі? Ата өскен түскі ойсың ба? ақша бару жоқ жаңында. Қанша сом бар жаңы? Жаңы табы, машина табы. қанша бұл жерде?